Бардыгыбыз эле билгендей, Россияда мобилизация жүрүп жатат. Алардын арасынан кыргыздарды дагы алып кетип атышат. Эми ошолор боюнча кээ бир адамдар Россиянын жараны болгондон кийин барышсын, саткындар, жыргап жашабадыңар беле, эми согушкула деген сөздөр айтылып атат. Туугандар, мен ал сөздөргө толугу менен кошулбайм. Эмнеге дегенде, эң эле биринчи алар кыргыздар, башка өлкөнүн жараны болгон күндө дагы алар кыргыздар. Алар канча деген акча салып атат, туугандарына акча кетирип атышат. Кыргыздын экономикасына канча деген пайда келтирип атышат. Экинчиден, алар ал жерге жыргагандан кетишкен жок. Жумуш жок, бир калыптагы жашоо жок, акыйкат жок, адилеттик жок. Бардык жерде коррупция, бардык жерде алдамчылык, ошон үчүн кетип атышат да. Жанын багайын, балдарын багайын, туугандарын багайын деп. Анан ошон үчүн да биз аларды саткындар дешибиз керекпи? Менин оюмча ал туура эмес. Алар ал жерде жараны болгон күндө дагы мен түшүнөт элем. Өзлөрүнүн согушу болсо дагы. Кыргызстанда, Кыргызстан жерине ошол башка өлкөлөр, тажиктер, Тажикстан аркылуу өлкөлөр кол салып атып, анан качышса, мынакей ошону саткын десе болот. Анан ал жерде бияктагы туугандарын, балдарын багайын деп иштеп жатышса, жарандыкты деген улам текшерип проблема кылбасын деп алып атышат да. Анан согушка барышсын, саткындар деп айткандар туура эмес деп ойлойм.